Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Кутмандуу күнүңөр менен. Мекен таануу сабагына кош келдиңер. Балдар, биздин бүгүнкү сабак 5 этаптан турат. Уюштуруу иштери, жаңы тема, максат коюу, интерактивдүү тапшырма, бышыктоо жана үйгө тапшырма берилет. Балдар, сабагыбызды баштаардан мурун биз өзүбүзгө 6 эреже кабыл алып алалы. Биринчи балдар, сабак учурунда кол көтөрүп жооп беребиз. Бири-бирибизге тоскоолдук жаратпай, тынчтыкты сактайбыз. Жана балдар, берилген суроолорго ойлонуу менен жооп бересиңер деген ойдомун. Азаматсыңар. Келгиле балдар, анда биз өзүбүзгө жагымдуу маанай түзүп алалы. Балдар, азыр тышта күз мезгили. Күз мезгилинде аба ырайы салкындап, жамгыр жаап, күн сууктай баштайт, Келгиле анда алаканыбызды жаябыз дагы, терезеге жакын барабыз дагы, бизге жаркырап тийип турган күн нурун алаканыбызга жылуу чогултуп келебиз дагы, жаныбызда отурган ата-энелерибизге үйлөп берип коебуз. Азаматсыңар балдар, жылып калдыкпы? Эң жакшы. Балдар, мен силерге азыр табышмак айтам, силер көңүл коюп уккула. Желими жок, мыгы жок, чебер уста жасаган. Ал кайсы 4 мезгил ата бабаң жашаган. Кана балдар, ойлонобуз. Азаматсыңар балдар, бул боз үй. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы боз үй. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты боз үй тууралуу маалымат аласыңар. Боз үйдү таанып билүү менен аны сактай билүүнү үйрөнөсүңөр. Алган билимдериңерди турмуш менен байланыштырып, аларды колдонууга адат аласыңар. Биздин ата-бабаларыбыз боз үйдө жашаган. Кыргыздын боз үйү элдин сергек акылынан чыккан, чебер колунан тамган, теңдешсиз өзүнчө өнөр. Ал укмуштуудай айлакердик көркөмдүккө, математикалык так эсепке жана физикалык тең салмакка ээ. Боз үйдүн ичинде бүткүл кыргыздын байыртан берки тарыхы, тиричилиги, салты, маданияты, тили, дили, акылмандыгы, өнөрү, ой акылы жатат. Боз үйдүн жыгачын ар түрдүү усталар жасашат. Ал өтө чеберчиликти, көп убакытты талап кылат. Боз үйдүн уук керегесин, босого таягын, узанган чеберди уукчу, керегечи, түндүк жасаганды түндүкчү дешет. Кыргыз боз үйлөрүнүн жыгачтары негизинен талдан, түндүгү арчадан жасалат. Көлөмү боюнча 4 канат, 6 канат болот. Кээ бир ажоолордуку, байлардын ак өргөлөрү 30 канатка жеткен учурлары бар. Боз үйдүн жабдылышы: жыгачтары уук, кереге, түндүк, босого таяк. Ал эми кийиздери болсо үзүк, турдук, түндүк жабуу, эшик жабуу жана жиптеринен кырчоо кирет. Азыркы учурда майрамдарда, жайлоого чыкканда боз үй тигилет.
Малчылар жайында боз үйдө жашайт. Боз үйдүн жасалгасы укмуш. Керегесин жайса жазылат, бүктөп койсо кайра жыйналып калат. Түндүгү терезеге окшоп турат. Келгиле балдар, анда интерактивдүү тапшырмаларды аткарууга өтөлү. Балдар, келгиле бул Балдар. Кана балдар, чарчап кеттикпи? Бардыгыбыз ордубуздан турабыз дагы көңүлдүү эс алуу кылабыз. Балдар, азыр мен силерге боз үй жөнүндө кошумча маалымат айта кетейин. Балдар,
Боз үй ичинен 4кө бөлүнөт. Боз үйдүн так ортосу коломто, ага казан асылат. Төр үйдүн эшиги карама каршы тушу. Анда жүк жыйылып, ала кийиз, өрө кийиз, шырдак, көлдөлөң төшөк салынат. Жүктүн эки жагына текче илинет. Эпчи жак үйдүн кире беришиндеги оң тарабы. Ага алабакан орнотуп, ашкананы чий менен бөлүп, ал жерге тамак аш, идиш аяк сакталат. Аяк кап, чыны кап илинген жак. Бул эпчи жак аял затына тиешелүү. Эр жагы. Үйдүн сол тарабы. Анда эркектердин кийими, куралы, ат жабдыктары жана башка буюмдары коюлат. Демек, балдар, киргендеги сол тарабы бул мырзаларга таандык болуп саналат. Улага үйдүн кире бериши. Ага адатта отун жыйып, ээр токум коюлган. Боз үйгө туш кийиз, көшөгө тартуу эзелден берки келе жаткан салт болуп саналат, балдар. Бул силерге кызыктуу болдубу? Кыргыз боз үйү илгертен ата-бабадан бери карай очогунан от өчпөгөн, жайы кышы жашап тукумлап келген, жашоо тиричилигин баштарынан кечирип келген мекени жана туусу болгон деп айта алабыз. Боз үйдү кыргыздын улуттук чыгармачылык маданиятын чагылдырган эмгеги десек да болот. Кыргыздар ар дайым улутун, тилин, дилин наркын бузбай сактап келген эл. Балдаранды сабагыбызды бышыктоо үчүн билис тесттен өтөбүз. Балдар, бул суроого ооба же жок деп жооп бересиңер. Анда суроолорду көңүл коюп угабыз. Боз үй жыгачтан, арчадан жасалабы? Ооба. Боз үй жыгачтан жасалат. Экинчи суроо. Эпчи жак үйдүн кире беришинин оң тарабыбы? Туура жообу ооба. Боз үйгө кирип бараткандагы оң тарабы аял затына тиешелүү болгондуктан эпчи жак деп айтылат, балдар. Боз үй көчмөн элге ылайыкталганбы? Ооба, балдар. Боз үйдү жыйнап, төөгө артынып кетүү оңой болгондуктан көчмөн элге ылайыкталып жасалган. Төртүнчү суроо, балдар. Боз үйдө терезе барбы? Боз үйдө терезе жок, балдар. Ал жакта эмне бар? Түндүк бар. Азаматсыңар, балдар. Балдар, айткылачы, бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болдубу? Сабагыбыз максатына жетти деп ойлойсуңарбы? Бүгүнкү сабак силерге кызыктуу болдубу? Азаматсыңар, балдар. Келгиле анда үйгө тапшырма алалы. Балдар, үйгө тапшырма. Боз үйдүн түзүлүшүн ата-энелер менен бирдикте толтурасыңар. Боз үй ички жабдыктары жана сырткы жабдыктары. Ички жабдыктарына кайсы буюмдар кирет, ал эми сырткы жабдыктарына кайсы буюмдар келет? Жазып билип келебиз, балдар. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз силерге кызыктуу жана көңүлдүү болду деп ойлойм. Анда эмесе көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.